Улантып коеюн, Искен Исмаилович. Сен жооп берип койсоңуз, айттыңыздар эле жоопкерчиликке тартуу максатында алып келатабыз мыйзам долбоорун деп. Ушул жерден айттык элек, механизмин кандай сиздер көрөсүздөр? Себеп деп мен мисал катарында айткам. Өзү Америкада жүрсө, бирок жаран Кыргызстандыкы, бирок өзүнүн соц тармактарынан жарыялап койду, быйыл кыш болбойт деп. Арстан Алай деген жанагы эме жөнүндө да айтканбыз, көтөрүп, блогер жөнүндө. А киши да мынакей зима не будет деди. Бирок эртеңки мынакей 20 градус болот, дайындангыла деп мынакей гидромет өздөрү айтып атасыздар. Ал кишини кантип жоопко тартасыздар? Ошонун механизмин ким иштейт, ким аныктайт деген боюнча мындай кыскача эле жооп берип коюңузчу. Анын механизми, урматтуу Эмиль Аликович, эгерде ошону кесип эттен кээ бир адамдар бир зыян тартса, бир чоң кырсыкка алып келсе, укук коргоо органдары жазалайт. Бирок андай бытовой көп айтылып келатат соцсеттерден, погода боюнча эмес, башка тууралуу деле. Ал бытовой негизде кала берет ал. Көп деле ишенип көңүл бурбайт да. Эми угуп коюңузчу, көрдүңүзбү сиздин жооп бергениңиз? Бир билбейм кандай деңгээл жооп берип атасыз. Бытовой боло берет деп атасыз. Кеп боло бербейт да. Кеп деген ушу кагаз жүзүндө сиз мыйзам долбоорун алып келатасыз да. Мыйзам долбоорунда ошол механизм так жазылыш керек да. Өткөндө сап келген мыйзам долбоор кайрыла окшош, коёндой окшош болуп келип атпайбы биякта кептин баарычы? Анда биз айтылган сунуштар эч камтылбаптыр да бул жерде, аткарылбаптыр да. Механизм деген мынакей боло берет, бытовой уровеньде дейсиз. Кантип боло берет? Ал жана Арстан Алайга жана кишинин башын алдап атып, көп киши ишенип алат мүмкүн. Жана улгайып калган адамдар бар да. Алар ишенип алып мүмкүн көмүр алып койгон жок быйылкыга. Мен кудаймын деп атпайбы? Ушатпы мен. Жок, кереги жок. Шылтап кереги жок. Сиз деген могул жерде ошол өткөндөгү негиздемеге өзгөртүү киришиңиз керек болчу.